Садырдын түрмөдө отурганына өтө өкүнөм. Жана анын чыгышы үчүн кайсыл аракетти болсо да жасаганга даярмын. Ушуга деле макул болот элем. Садырдын ордуна отуруп туруп, Садырды чыгарганга. Ташиев досумду чыгарып алуу эң негизги максатым болгон. Соц тармакта Камчыбек Ташиевдин архивдик видеолорунан эргелеп даярдалган тасмасы жарыяланып таратылууда. Анда УКМКнын мурдагы төрагасы достуктун баалуулугу жана досу тууралуу айтылган билдирүүлөр камтылган. Оорумда. Чыныгы дос, мына машалла, мына досумдун ийгилиги, менин ийгилигим. Менде болбосо да досумда болсун деген. Урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович, мен сизден дагы бир жол суранып кетем. Садыр Жапаровго ырайым кылыңыз. Садыр Жапаровго ырайым кылып, ушул Алла Тааланын ыйык күндөрүндө чыгарып бериңиз. Мен мына сизден ыйлап туруп суранамын. Кыйынчылыгыңа кайгырган, сени дайыма сурап турган, кемчилдигиңди жашырып турган. Мына ушуну дос деп айтат. Кадамжайда балдар үйүндө тарбияланып жаткан өспүрүм каза болду. Баткен облусунун Кадамжай районунда балдар үйүндө тарбияланып жаткан өспүрүм каза болду. Президенттин облустагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы билдиргендей, өспүрүмдүн ден соолугу күтүүсүдөн начарлап, эс очун жоготкон. Тез жардам кызматы жүрөк ишинин токтошу деп белгилеп, биологиялык өлүм деп каттаган. Алгачкы кароонун жүрүшүндө маркумдун денесинен ур токмок же башка жаракат белгилери аныкталган эмес. Учурда окуя боюнча тиешелүү укук коргоо органдары тарабынан текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Шаурмага кезек талашкандар массалык мушташ уюштурушкан. Токмоктогу фастфуд жайынын жанында массалык мушташ чыкты. Алдын ала маалыматка ылайык, жаңжал шаурма алуу үчүн кезектеги орун талаштан улам чыккан. Окуя бүгүн түнү Ленин көчөсүндө болгон. Милиция мушташка катышкан 5 адамдын тең өздүгүн аныктап, аларды бөлүмгө жеткирген. Тараптар бири-бирине доосу жок экенин билдирип, эч ким арыз жазган эмес. Ошого карабастан 5-өөнү тең административдик протокол түзүлдү. Булак Сокол Медиа. Шаар тургундары сапатсыз бузулган азыктарга туш болуп, нааразычылыгын видео сүрөт аркылуу бөлүштү. Глобустагы шок, сасыган кивилер жана аппак дарабыз. Санитардык инспекция кайда карап жатат? Урматтуу катталуучулар, эгерде сиздер да ушундай сапатсыз товарларга, мөөнөт өтүп кеткен азыктарга же маркеттердеги иретсиздикке туш болсоңуз, видео сүрөткө тартып, биздин дайректке жөнөтсөңүздөр. Ар бир фактыны ачыкка чыгарып, тиешелүү органдардын жана маркет жетекчилигинин көңүлүн буруга чогуу көмөктөшөлү. Элдин ден соолугу жана укугу биринчи орунда болушу керек. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Бишкекте жалган милиция кызматкери кармалды. Бул тууралуу 1-июлда Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалымдалгандай, ишектүү жарандын уунасын айып короодон чыгарууга укук берет деген жасалма документ тапшырган. Натыйжада жабырлануучуга 60 000 сом өлчөмүндө материалдык чыгым келтирилген. Бул факт боюнча алдамчылык менен кылмыш иши козголду. Жүргүзүлгөн тергөө иштеринин жүрүшүндө мурда соттолгон 1992 жылы туулган жаран кармалган. Ишектүүнүн жашаган жерин тинтүү учурунда патрулдук милиция башкармалыгынан билдиргендей, жасалмаланган маалыматтардын бланктары табылган. Учурда тергөө иш-чаралары улантылууда. Чычкан капчыгайында газ менен жүргөн унаа күйгөнү боюнча видео жарыяланды. Социалдык тармактарда жарыяланган видеодо аял Чычкан капчыгайында газ менен жүргөн унаалардын өрттөнгөнүнө экинчи жолу күбө болуп жатканын айткан. Анын айтымында кеп газ баллон жабдуусу орнотулган унаалар тууралуу болууда. Видеонун автору газ менен жүргөн айдоочуларды өзгөчө этият болууга чакырган. Учурда бул маалымат жана өрттүн чыгышынын себептери боюнча расмий маалымат жок. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы
6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.